Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Бүгүнкү сабагыбыз адам баласынын, мусулман баласынын жашоосунда, ибадатында зарыл болгон жакшы амалдардын бири бул аятал курсини окуп жүрүүсү. Билебиз, бул аятал курси деген курси аяты деген Бакара сүрөсүнүн бир аяты узунураак болгон. Анан ушул аяттын динде өзүнүн чоң артыкчылыгы бар. Ар бир намаз окуган адам жана ошондой эле динине көңүл бурган адам баарыңарга белгилүү болгондой дайым окуп жүрөт. Анан бул аятал курси болобу же андан башка Аллах субхана тааланын сөзү болгон Курандын аяттары же сүрөлөрү болобу, негизинен адам баласы билип, маанисин түшүнүп жүргөнү бул милдет дагы, анан эң сооптуу иштерден. Айрыкча күнүмдүк ушу жашоосуна тиешелүү болгон кээ бир аяттар, кээ бир сүрөлөр бар да, мисалы Фатиха, Фалак, Нас, Ихлас жана ушу аятал курси дегендей. Анан адам баласы ушул аяттардын маанилерин билип алып, ошо ой жүгүртүп, ошо Аллах субхана тааланын сөзүнүн маанисине көңүл буруп, жана ошо маанисине амал кылып жүргөнү бул абдан чоң сооптуу иштердин бири. Ошондуктан биз бүгүн кыскача ушул аятал курсинин маанисин түшүнгөнгө аракет кылабыз. Аллах субхана таала ийгилик берсин. Башында айтып кеткендей, бул Бакара сүрөсү Курандагы эң узун сүрө. Фатиха сүрөдөн кийинки экинчи сүрө. Мына ошонун ичиндеги аят, ушу аятал курси ошол Бакаранын ичиндеги бир аят болуп саналат. Аятал курси деп курси аяты дейт. Эмнеге анткени ушу курси деген сөз келгендиги үчүн ошол аяттын ичинде ошол курси аяты деп аталып калган да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухари риваят кылган хадисте ошол сүрөнүн бир артыкчылыгын айтат. Бул хадисти Абу Хурайра аттуу сахаба риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайраны пайгамбарыбыз тирүү кезинде Рамазан айында Рамазандан жана түшкөн зекеттерге көзөмөл кыл деп Абу Хурайраны дайындап коет да. Эме тамак аш чогулат да, элдерге тамак ашта зекеттен бериш керек. Анан Абу Хурайра радиаллаху анху ошол тамак ашты кайтарып турган кезде бир адам келип, уруксатса эле зекеттен чогулган азык түлүк тамак ашка кол салып ала баштайт. Анан Абу Хурайра кармап, эмнеге сен уруксатсыз алып атасың десе, мен муктажмын, жакырмын, бала чакам көп, ошон үчүн алып атам, мени кой бери, экинчи келбейм дейт. Бирок ошол эле нерсесин дагы эртеси дагы 3 жолу кайталайт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга улам ушундай бир киши келип ушундай алмакчы болду, мен тоссом, бала чакам көп, муктажмын деп айтты десе, пайгамбар салып жалган айтты, дагы кайтып келет дейт да. Ошентип 3 жолу кайталанат. Анан 3-күнү күнү келген кезде Абу Хурайра, сен кайтпайм деп айтпадың белең? Эми сени мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жеткирем деп айтканда, ошондо тиги адам айтат да, мени кой бериң, мен сага ушундай бир сөздөрдү үйрөтөм. Эгерде сен ошону окуп жүргөн болсоң, кечинде жатарда окусаң, таң аткача сага шайтан жолобойт. Аллах субхана таала абдан сени коргой турган коргоочу болот, шайтан жолобойт дейт. Анан Абу Хурайра радиаллаху анху кой берет да, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга барып айтат да, ушундай болду дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам угуп туруп, ал өзү жалганчы, бирок туура айтыптыр дейт да. Мындайча айтканда, ал жалганчы, бирок ушул сөзүн туура айттыр деп, анан пайгамбарыбыз Абу Хурайрага суроо узатат да. Сен 3 күндөн бери ким менен сүйлөшүп атканыңды билесиңби дейт. Анан жок дегенде, ал шайтан дейт да. Адам кейпине келип, ошондо шайтан келип ушу аятал курсинин артыкчылыгын үйрөтүп кеткен. Ошондуктан Муслимде келген хадисте, Убай ибн Кааб деген сахабанын хадисине пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул аятты Курандагы эң улуг аят деген да. Курандын ичинде аяттар бар да. Мисалы, Курандагы эң улуг сүрө бул Фатиха сүрө болсо, Курандагы эң улуг аят бул аятал курси аяты да. Эмне себептен улуг? Азыр мына ошонун немесин кыскача маанисин түшүнгөндө эле түшүнөсүздөр да. Анткени бул аяттын ичинде Аллах субхана тааланын бирлиги, таухид камтылган да, мындайча айтканда. Аллах субхана тааланын ысым сыпаттары, Аллах субхана тааланын кудурети, Алла тааланын эбегейсиз улук зат экени, андан башка эч бир
заттын колунан эч нерсе келбейт. Бир гана Аллах субхана тааланын каалоосу менен баардык нерсе болот. Бир гана Аллах субхана тааланын көзөмөлү менен баардык нерсе көзөмөлдөнөт. Аллах субхана таала баарын көрүп турат, билип турат деп кыскасы Аллах субхана тааланын улуктугун жана бирлигин баяндай турган сүрө да. Ошондуктан улуг аят болгон бул. Ошондуктан Аллах субхана тааланын таухиди эскергендиктен шайтан бул сүрө окулган жерде адам баласына жолой албайт. Мына көп эле намаз окуган адам билет го, намаздан кийин аятал курсини окуйбуз да. Ошондуктан адам баласы ушу амал кылып жүрүш керек. Жатарда дагы такай окуп жүрүш керек. Мына жатардагы зикирлердин бири ошол аятал курсини окуп жатуу да. Кандай чоң Аллах субхана таала бизге берген чоң жакшылык. Түндө окуп койгон болсок, бизди ошо Алла таала буйрган, дайындаган коргоочу бизди коргоп, шайтанды жолотпой турат. Ошондуктан ар бир мусулман ошол нерсеге амал кылыш керек. Эми кыскача аятка киришсек. Башында эле баштаганда мына Аллаху ла илаха илля хуал хайюл кайюм. Биринчи Аллах сөзү башталган эле. Аллах билебиз, бул Аллах субхана тааланын эң белгилүү болгон өзүнө таанып болгон ысымы. Керек болсо ысымдардын Аллах субхана тааланын ысымдарын төрөсү деп койсок болот. Мына ушул ысымдан башка ысымдар таралып, бул улуг ысым болуп саналат. Аллах деген бул илах сөзүнөн алынган. Мындайча айтканда, чыныгы сыйынылган зат, эч бир шериги жок, сыйынылган чыныгы ибадаттуу зат дегенди билдирет да. Аллах сөзү. Баардык Аллах субхана тааланын ысымдары ушул ысымга келип такалат, ушул нерсеге кайтат. Аллах дегенде эле келмеде жазылган ла илаха иллаллах деп көрүңүздөр. Бир шахадат келтиргенде дагы Аллах сөз айтабыз. Алла тааладан башка сыйынып атат зат жок деп, ошо менен адам баласы мусулман болот. Ошондуктан бул Аллах субхана тааланын өзүнө таандык болгон, ээңчүлүү болгон эң улуг ысымы. Бул атты эч бир макулук өзүнө ыйгара албайт. Бул Аллах субхана тааланын өзүнө гана таандык. Ана эмне деп айтты? Аллаху ла илаха иллаху. Алла тааланы айтып туруп, Алла таала мына өзүн айтып тур, Аллах деп туруп, ла илаха иллаху. Андан башка сыйынып атат зат жок. Аллах гана өзү сыйынып атат деп. Көрүңүздөр, биринчи баштаганда эле таухид менен башталды. Мына пайгамбарлар алып келген таухид, пайгамбарлар ушул нерсеге чакырганда Аллах субхана тааланын ибадаттагы жалгыздыгы, таухидул улухия, таухидул ибада. Алла тааланын ибадаттагы жалгыздыгы. Мындайча айтканда, баардык махлуктар, адамзаты жана жиндер Аллах субхана таалага түз сыйынып, баардык ибадатын Алла тааланын өзүнө гана багытташ керек. Ким Алла тааладан башка бир махлукка ибадаттын бир эле түрүн жумшаган болсо, ал динден чыгуучу мушрик болуп саналат. Ошондуктан Алла таала басып айтты: Аллах мына ошол зат сыйынып ататтуу зат, ошо гана, андан башкасы сыйынып ататтуу эмес. Көрүңүздөрбү? Аллах субхана таала өзүнүн таухидин айтып, ушул аятты баштап атат. Аллаху ла илаха иллаху хуал хайюл кайюм. Алла таала ошол зат, ошол сыйынып ататтуу болгон жалгыз зат. Ал кандай зат дегенде, Аллах субхана таала өзүнүн улуг ысымдарын айтып атат. Аллахуал хайюл кайюм дейт. Хай деген тирүү деген сөз. Тирүү. Аллах субхана түбөлүк тирүү. Эч качан өлүм деген Алла таала үчүн келбейт. Аллах субхана тирүү болуп келген, эзелден бери жана тирүү боло берет. Тирүүлүгүнүн башы дагы аягы да жок. Көрүңүздөр, хай, тирүү деген зат да. Ошо тирүү болгондугу үчүн ошо ааламды башкарып, ааламга көзөмөл кылып атат. Хуал кайюм дегени, хуал хайюл кайюм. Кайюм деген өзү негизи туруучу дегенди билет да. Кандай туруучу дегенде, эми ошол түбөлүк туруучу деген зат. Өзү да турат, башкаларды да тургузуп, көзөмөлдөп ошолор башкарып турат да. Көрүңүздөр, мааниси кандай мына. Тирүү жана түбөлүк туруучу. Баардыгынын ишин көзөмөлдөп, ар бир ишти өзүнүн тиги огуна салып, башкарып, падышачылык кылып турат. Аллах субхана таала. Мындайча айтканда, Аллах субхана таалага өлүм деген нерсе келбейт. Ал өлүм деген өзү өлүм бул жаратылган нерсе да. Аллах субхана таала түбөлүктүү зат. Көрүңүздөр, карасаңыздар, Аллах субхана тааланын жалгыз ибадатка татыктуу экенин айтып туруп, анан ошол зат түбөлүктүү тирүү зат деп бышыктап атат да. Башка өзү да туруп турат, башкалар да тургузат, башкаларды көзөмөлдөйт. Демек, мындайча айтканда, улук буга эч бир нерсе тең келбеген зат деп атат да. Хуал хайюл кайюм. Андан кийин улантысы айтып атат да, кандай тирүү, кантип
туруп турат дегенде Аллах субхана ла таахудуху синату ва ла наум дейт. Ла таахудуху синатун ва ла наум дейт. Аллах субхана тааланы уйку да баспайт, жана аны үлгүрө көз илинип кетүү дагы баспайт деп атат да, көрүңүздөр мына. Уйку деген Аллах субхана таалада жок, уктабайт. Ошондуктан ал бул түбөлүк болуп, тирүү болуп, ааламды көзөмөлдөп турат да. Ла таху синатун ва ла наум. Сина деген ошо уйку алдындагы уйкусуроо үлгүрөнү айтат да. Баягы адам айтып коет го, уйкусурап кетиптирмин, үлгүрөп кетиптирмин, көзүм илинип кетти дейт го. Көрүңүздөр, бул баягы уйкунун башталышы болуп атат да. Мына Аллах субхана тааланы ушу үлгүрөө да баспайт, жана уйку да баспайт. Бул эмне дегенин билдирет. Мындай айтканда, эмне себептен Аллах субхана таала өзүнүн улуктугун ушу менен билдирип атат. Анткени мына байкап көрүңүздөр, адам баласы уктабай ойго жүргөндө, мисалы кандай күчтүү баардык нерсеге көңүл буруп, жумушун кылып, көзөмөлдөп турат, кичине эле үлгүрөгөндө эмне болот? Ал өзүнүн көзөмөлүн жоготот адам баласы, билесиз. Уктаганда аны айтпай эле коет. Бүт эмне каяка кеткенин өзү жоготот да. Үлгүрүп кеткенде жумуш кылып атабы, же басып баратабы, же машина айдап баратабы, бир иш кылып атканда кандай өзүнүн акыбалын жоготуп, көзөмөлүн жоготуп атат да. Элестетип көрүңүздөр. Ошо мына ушундай кемчиликтүү сыпат Алла таала жок. Мындайча айтканда, асман жерди сактап, көзөмөлдөп, баардык махлуктардын кылып аткан ишине, махлуктардын иштери жүрүп атты, ошого көзөмөлдөп, уйкусуз, үлгүрөөсүз Аллах субхана таала башкарып, карап, көзөмөлдөп турат деген сөз да. Кандай улуктугу көрүңүздөр. Мындайча эч бир кынтыгы жок да Аллах субхана тааланын башкаруусунда. Биз адам баласы махлук канчалык кыйын болсо деле уктагандан бүттү да, алың кетет. Керек болсо сени бирөө өлтүрүп кет чыктымы, ал зыян кылып кет чыктымы, ал же өзүңдүн немеңди жоготосуң. Мисалы адам баласы мисал кылып айталы, мында машина айдап барат, уктап кетип үлгүрөп кетсе эмне болот? Кырсык болуп, өзүн сактай албай калып атат да. Ошол сыяктуу. Демек, мындай кемчиликтүү сыпат Алла таалада жок. Көрүңүздөрбү? Мына өткөн сабактарда айтпадык беле, Аллах субхана тааланын өзүнө таандык ысым сыпаттары бар. Куран сүннөттө келген, сахабалардын асарларында келген. Биз ошону кандай келсе ошондой кылып кабыл алабыз. Жана Аллах субхана таала өзүнө ылайык болбогон кемчиликтүү сыпаттары четке какса, ошонун баарын биз четке кагып, Алла таалага ылайык деп билебиз дейт. Мына ошолордун бири мына Алла таала демек уктабайт дагы, үлгүрөбөйт дагы, көрүңүздөр. Дайыма Аллах субхана таала туруучу. Алла көзөмөлдөп туруучу. Билип туруучу баары. Ла таахуду синату ва ла наум. Лаху ма фис самавати ма фил ард. Аны айтты, мына үлгүрөбөйт, уйку баспайт деди. Аллах субхана таалага асман жердегинин баардыгы таандык деп атат. Ошонун баардыгы Аллах субхана тааланын мүлкү. Ошого гана баш ийишет. Көрүңүздөр, мына ошо аяттын башынан баштап чейин көрүппүз, кандай Аллах субхана тааланы улуктап атат да. Улуктугун, сыйынып ататтыктуу экенин, тирүү экенин, түбөлүк экенин, тирүүлүгүндө эч бир кемчилиги жок. Уктабайт, үлгүрөбөйт. Ана асман жер деген баардыгы таандык деп атат. Лаху ма фис самавати ма фил ард. Көрүңүздөрбү? Аллах субхана тааланын мүлкүнөн эч бир махлук чыга албайт. Баардык майда чүйдө махлуктун баары Аллах субхана тааланын өзүнө таандык. Анын көзөмөлүнөн эч ким кутула албайт. Уктабаган, үлгүрбөгөн заттан ким кутула алат? Эч ким кутула албайт да. Калган махлуктун баары алсыз. Аларды уйку басат, же алсыроо, же чарчоо басат, же бейгапарлык басат. Ошонун натыйжасында өзүн коргой албай калат, башкага бирөө көзөмөлдүк кылмак түгүл, өзүн коргой албай калышыктыман да, көрүңүздөр. Лаху ма фис самавати ма фил ард деп туруп, мына Аллах субхана таала асмандагы, жердеги баардык нерсе ага таандык деп туруп, анан айтып атат буякта зарылмаса эле. Мен даллади яшфау индаху илля биизни. Анын алдында эч ким анын уруксаты жок, шафаат кыла албайт, ортого түшө албайт деп атат. Бул жанагы мушриктерге рот берип атат. Имам Табари рахимахулла айткандай. Билесиздер, мушриктер, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда мушриктер Аллах субхана таала кандай шерик келтиришкен? Алар ортомчу кылганда, Аллах субхана таала түз сыйынбай, ортодогу айкелдерге, санамдарга, буттарга сыйынышканда, булар биз менен Алла тааланын ортосундагы ортомчубуз, биздин ибадаттар Кудай таала жеткирет деп Алла таала Куранда айтып атпайбы? Ва я'будуна мин дуниллахи ма ла ядуррухум ва ла янфаухум ва якулуна хаулай шуфааун индаллах дейт. Алар дейт Аллах субхана тааладан башка жанагы буттарга сыйынышып,
башка нерсе. Анан буттарга сыйынышат дейт. Ал буттар болсо аларга зыян да беришпейт, аларга пайда да беришпейт дейт. Бирок эмне деп айтышат дейт? Булар дейт Аллах субхана тааланын алдында биз үчүн шафаат кылуучу деп ушинтип өзлөрүнүн жалган шылтоолорун айтып атат да. Анан Аллах субхана таала бул мына ушул аятта ачык айтып атат. Башка аяттарда да бар мына. Мен даллази яшфау индаху илля биизни. Анын уруксат жок. Ким анын алдында шафаат кыла алат? Көрүңүздөрбү? Ошондуктан акылдуу адам шафаат сурайбы, башка деги эле дуа кылабы, тилек кылабы, Алла таала кайрылабы? Кимге кайрылыш керек экен? Жалгыз Аллах субханаллахын өзүнө. Кандай махлук болбосун, периште болобу, пайгамбар болобу, олия болобу, тоо таш болобу, эч ким Аллах субхана тааланын алдында уруксат жок, эч нерсе кыла албайт. Алар Аллах субхана тааланын макулугу да. Ошондуктан ачык айтып коет. Мен даллази яшфау индаху илля биизни. Анын алдында эч ким анын уруксат жок шафаат кыла албайт деп атат. Көрүңүздөрбү? Демек ушундан биз түшүнсөк болот, жанагы адашып ушул мурунку заманда да болуп кеткен, азыркы замандарда бар. Жана кабырларга барып, олияларга, арбактарга сыйынгандар бар. Тоо ташка сыйынгандар бар, ата бабасынын арбактарына сыйынгандар бар, баатырлардын, белгилүү адамдардын арбактарына сыйынгандар бар. Анан ошолорго жалдырашып, айрыкча баягы исламга өзүн таандык кылгандар эмнеге буларга сыйынып атасыңар? Эмне булар жаратуучу же рызкы берүүчү? Жок, булар жаратуучу эмес, рызкы берүүчү эмес. Аллах субхана таала жараткан биз рызкы берген. Бирок булар биз үчүн жөн эле ортомчу. Ошо биз үчүн ортомчу болсун деп эле ага сыйынып ошолорго жардам сурап атабыз дейт. Мурунку эле мушриктердин айткан сөзүн айтышат да. А бул жерде Аллах субхана айтып атат. Аллах субхана тааланын уруксат жок. Ким шафаат кыла алат деп. Көрүңүздөрбү? Демек Аллах субхана тааланын уруксаты керек шафаат кылууда да. Мына узун хадисте, Бухари жанынан башка булактарда келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кыямат күнүндө адамдын баары тирилип, махшар аянтына чогулуп, Аллах субхана тааланын сотун күткөн кезде, ушунчалык кыйналып көп жыл турган кезде анан адамдар пайгамбарларга кайрыла баштайт да. Адам алейхиссаламга, Нухка, Ибрахимге, Муса, Исага баарына келип бизге шафаат кыл. Анткени пайгамбарлар тирилди де, тирүү. Ошо ортого түшө алат. Анткени барып биз үчүн Алла таалага кайрылып дуа кылып, ортомчулук кыл десе, ошо адам баласы тирүү келгисинде ортомчулук кыла алат да, барып суранат да, сурана алат да андан. Ошондо бардыгы өзүрүн айтышат. Жок, биз шафаат кыла албайбыз деп. Анан акырында пайгамбар ооба мен шафаат кылам деп, анан Аллах субхана тааланын алдына барып, Алла таалага жалдырап, сажда кылып, Алла тааланы мактап, Аллах субхана таала ошол убакта ага пайгамбарыбызга мактоо, бул дүйнөдө билбеген мактоо сөздөрүн үйрөтөт, ошону менен мактап сажда кылган. Анан убакыт өткөндөн кийин анан Аллах субхана таала башыңды көтөр, эми сураганыңды сура, беремин, шафаат кылсаң шафаатын кабыл кылам деп ошондой да. Карасаңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен шафаат кылам деп эле дароо эле барып жанталашкан жок да, көрүңүздөрбү? Качан Аллах субхана тааланын уруксат болгондон кийин анан шафаат кылып атат. Ошондо да кимдерге? Ошо тавхидти кармаган муваххид таза мусулмандарга, ширк кылбаган адамдарга шафаат кылат. Бул болсо мына Абу Хурайранын хадисинде келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип сурайт: "О Алланын элчиси, сиздин шафаатыңызга жетип эң бактылуу болгон адам ким?" дегенде, пайгамбар айтып атпайбы: "Менин шафаатыма жетип эң бактылуу болгон адам ким ла иляха иллаллах келмесин чын жүрөгүнөн айтса" деп атат. Көрүңүздөрбү? Чын жүрөгүнөн айткан кандай? Мисалы бир адам ла иляха иллаллах деп чын жүрөгүнөн айтса, анын мааниси мен Аллах субхана тааладан башкага сыйынбаймын. Бир гана Алла таала өзү ибадат татыктуу деп ошон чын жүрөгүнөн айтып атат да. Демек бул муваххид. Динди кармаган, тавхидти кармаган адам. Демек ошого мына шафаат дейт да. Анан Алла таалага шерик кошуп, ортодогу ортомчуларга сыйынып, махлуктарга сыйынып, анан мага пайгамбар шафаат кылат деген болсо, ал чоң жаңылган адам. Ага пайгамбар шафаат кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла таалага шерик кошпогон адамдарга шафаат кылат да. Ушуну жакшы түшүнүш керек. Мына көрүңүздөрбү? Ушуну менимче көп эле мусулмандар окушат да, намаз окуган. Анан ошол нерсеге ой жүгүртүп, айрыкча жана кабырларга барып, олияларга сыйынып жүргөндөр, олиялардан жардам сурап жүргөндөр ушуга көңүл бүгүтсө болот эле дейм. Мына Аллах субхана таала гана уруксат бергенде шафаат дейт экен. Мен эмнеге буларга кайрылып атам? Демек Алла таалага кайрылыш керек турбайбы? Ошондон гана сураш керек турбайбы деп ой жүгүртсө, дароо тавхидке кайтып түшүнүшөт эле. Бирок тилекке каршы мына илимсиздин айынан ушундай нерселер таралып атат. Мен даллази яшфау индаху илля биизни я'ламу ма байна айдихи ва ма халфахум дейт. Аллах субхана таала махлуктардын алдындагы, артындагы баардык нерсени билет. Алдындагы деген бул
жашоодогу өткөнүн, бул жашоодо эмне болорун, эмне кылышкан, эмне нерсе кылышат, ушунун баарын билет. Кыяматта алардын акыбалы кандай болот, тиги дүйнөдө кандай акыбалда болушат, ушунун баарын Аллах субханала билет да. Мындайча айтканда, махлуктун баардык кылган майдай чүйдө баардык амалдарын Аллах субханала таала кынтыксыз бирин да калтырбай баарын көзүнөн эле билип турат. Көрүңүздөрбү? Эч ким кутула албайт. Алдындагы болгон, артындагы болгон, келечектеги нерсени дагы, кийинки өтүп кеткен нерсени, боло турган ушунун баарын Аллах субханала таала көзөмөлдөп билип турат. Ошо махлуктар, Аллах субханала таала акыл берген, эс берген махлуктар, Аллах субханала таала билдирип үйрөтмөйүнчө эч бир нерсени, илимди билишпейт деп атат. Илимдин бир бөлүгүн дагы, маалыматтын бир бөлүгүн дагы Аллах субханала таала үйрөтүп билдирмейинче аны эч ким биле албайт деп атат. Мына ушул жерден түшүнсө эле болот, адам баласы демек кимге кайрылыш керек, мусулман баласы? Ушу баардык нерсени билген Аллах субханала таала өзүнө гана жалбырап, өзүнө гана сыйыныш керек. Өзүнүн кайсы бир махлугуна билдирүүнү каалаган болсо, мейли периште болобу, же пайгамбар болобу, же башка андан башка адамдар болобу, ар кимдин өзүнүн деңгээлинде өзүнө ылайык бир илимди билдирем деген болсо, Аллах субханала качан гана уруксат берип, Алла таала өзү билдиргенде ошондо гана билишет да. Эми элестетип көрүңүз, Аллах субханала бул жерде ачык айтып аткан болсо, ушул заманда деле мына аша чапкан рафидиттер, жана аша чапкан кээ бир суфилер, баланча олия, жосо баланча имам бул илимди билет, лаухул махфуздагы илимди билет, келечектеги илимди билет, баарын билет деп ушинтип ачык айкын Аллах субханала тааланын мүлкүнө кол салып, илимине кол салып, ширк кылгандар бар да. Бул неме эмес, кыялдагы сөз эмес. Мына 2-3 күн мурун эле орус тилинде немелер көрдүм да, аша чыккан суфилердин сөздөрүн, ушу чыгарып өздөрүнүн сөздөрүн, же рафидиттердин немесин чыгарып коюпту да, карасаңыздар, ушуну ачык эле айтат ушундай. Уялбастан бул нерсени билет, олиялар сактайт, биз ага сыйынабыз деп көрүңүздөр. Аллах субханала таала Аллах субханала таала каалаганды гана ала билет. Билгенде да алардын илими чектелүү. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыямат качан башталарын билген эмес. Башына көптөгөн кыйынчылыктар келген, согуштар болгон, ошондо да азап чеккен күндөр болгон, мисалы ошонун баарын алдын ала билген эмес пайгамбарыбыз. Кандай болуп кетер? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын башына ошо кээ бир мунафыктар, кээ бир энелерибизге жаман сөз тийгизип, пайгамбарыбызды капачылыкка салган 40 күнгө чейин, бир топ күнгө чейин вахий түшпөй турганда пайгамбарыбыз кандай эмне болот, аны да билген эмес, чоң кайгыда өткөн, көрүңүздөрбү? Ушунду анан Аллах субханала таала ушунчалык улуксат, өзү жөнүндө, өзүнүн илими жөнүндө айтып атса, ошого карабастан жанагынтип адашып жүргөн адамдар бар да. Аллах субханала таала сактасын. Аллах субханала тааланын курсиси асмандардан дагы жана жерден дагы кенен деп атат. Мындайча айтканда, андан чоң, андан улук, аларды басып өтөт. Курси деген эмне? Өзү деген курси деген бир таяна турган, бир мындайча айтканда орундук да, отургуч деп коет. Ошону айтат курси деп араб тилинде. Ибн Аббастын тафсирине келгенде, курси деген эмне дегенде, бул арыштан кичик болгон, бирок асман жерден чоң болгон Аллах субханала тааланын кадамынын астындагы, кадамынын бутунун астындагы бир орундукту айтат да. Мына Ибн Аббас ушунтип тафсирлеген да. Ошонун курсисин айтып атат да. Эми арышты айтпай эле койгула. Арыш бул Аллах субханала тааланын тактысы. Аллах субханала таала арыштын үстүнө көтөрүлгөн. Куранда айтканда, Ар-Рахман алал арш истава. Рахман зат арыштын үстүнө көтөрүлөт. Аллах субханала таала өзүнүн тактысы бар, ошонун үстүнө көтөрүлгөн. Курси болсо, ошо Аллах субханала тааланын кадамынын астындагы орундук. Ибн Аббас жана Абу Муса Ашари деген сахаба ушинтип тафсирлеген да. Биз сахабалардан тафсирлер келсе, ошону дароо кабыл алышыбыз керек. Мына өткөн сабакта алгамсы, Аллах субханала тааланын өзүнө таандык ысым сыпаттары бар. Биз ошону кандай келсе, ошону бурмалабастан, өзгөртпөстөн, четке какпастан,
аны бир махлукка окшоштурбастан, мисалдабастан, сүрөттөбөстөн кабыл алабыз. Ошо Аллах субхана тааланын сыпаттарынын бири, ошо Аллах субхананын кадамы бар. Аллах субхана өзү кабар бергендей, хадистерде келгендей. Аны биз кадам деген сөздүн маанисин түшүнөбүз, бирок акыйкаты кандай экенин билбейбиз. Аллах субхана тааланын өзүнөн гана таандык. Эч бир махлуктукуна окшобойт. Анан ошо кадамдын астында ошо курсий да. Анан ошо курсийнин кеңдигин карабайсыздар. Бул асмандан да жерден да чоң да. Субханалла, көрүңүздөр, бул демек Аллах субхана таала ушунчалык улук, ушунчалык чоң зат экенин билдирген аят болуп атат да. Мына ушул курсий сөзүнөн анан аят курси деп аталып калган да. Васиа курсиюс самавати вал ард. Көрүңүздөрбү? Вала яудуху хифзухума ва хувал алийюл азим. Анан асман жерди айтып Аллах субхана таала. Анан вала яудуху, Аллах субхана тааланы чарчатпайт, талыкпайт. Эмне? Ошо асман жерди сактап туруу, кармап туруу Аллах субхана тааланы чарчатып, Аллах субхана таала кыйынчылык алып келбейт деп. Кандай улук зат, көрүңүздөрбү? Асман менен ошо жердин, ошо 7 катар асман менен 7 катар жердин бунун чоңдугуна биздин акылыбызда жетпейт, биле албайбыз. Ушунчалык чоң да. Ошону Аллах субхана таала көзөмөлдөп сактап турат. Асман түшүп кетпейт, жер талкаланып жок болуп кетпей сакталып турат да. Анан баягы махлук өзүбүздүн мына махлуктун ченемибиз менен биздин ойлообуз менен айтканда бир оор нерсени бир адам баласы чоң нерсени көтөрсө чарчап кетип кыйналып кетебиз да биз. Аллах субхана таала үчүн мындай нерсе болбойт. Аллах тааланын чарчоо да баспайт. Аллах таала кыйын да болбойт. Машакат да туудурбайт. Ошондо айтып, вала яудуху хифзухума ва хувал алийюл азим. Аны Аллах субхана тааланы бул асман жерди сактап туруусу ага чарчоодагы, машакаттагы таалыгууну да алып келбейт. Аллах субхана кандай улукту карабайсыздар, көрүңүздөрбү? Анан аягында ва хувал алийюл азим деп Аллах субхана таала өзүнүн улук эки ысымын эскерип, анан ушул аятты аяктап атат. Ва хувал алийюл азим. Али деген эмне? Биз билебиз го, али деген бул бийик, жогору дегенди билдирет да. Азим деген улук. Бардык нерседен чоң, бардык нерседен улук деген билдирет. Демек бул жерде Аллах субхана таала өзүнүн бардык нерседен бийик, бардык нерседен жогору экенин, жана бардык нерседен улук зат экенин баяндап берип атат. Аллах субхана таала өзүнүн заты менен бийик. Заты менен бийик дегени бул бардык махлуктардын үстүндө. Жана ахлу суннанын акыйдасында Аллах таала каяктаса асманда деп айтып атпайсызбы? Асманда дегени ошо Аллах субхана таала ошо 7 катар асмандын үстү бардык махлуктардын үстүндө. Анткени 7 катар асмандан кийин курси, арш эң бийик асмандын үстүндө турган 7 катар асман Аллах тааланын аршы да. Ошонун үстүндө бардык махлуктардын үстүндө. Ахлу суннанын акыйдасында Аллах субхана таала махлуктарын аралашпайт, махлуктардын үстүндө көзөмөл алат. Мына ошол заты менен бийик Аллах субхана алийюл азим. Жана Аллах субхана таала кадыр баркы менен бийик. Аллах тааланын даражасы кадыр баркы бийик. Ага эч бир махлук тең кела албайт. Жана ошондой эле Аллах субхана таала өзүнүн үстөгүмдүгү менен бийик. Ага тең боло турган эч бир зат жок. Аллах субхана таала өзү көзөмөлдөйт жана башкаларга да үстөмдүк кылат. Мына көрүңүздөр, мына ошол ушундай 3 белги менен, ошо 3 түр менен Аллах субхана таала бийик болуп саналат да, жогору болуп саналат. Мисалы, жашоодо махлуктардын арасында кээде адам баласы, мисалы деп коелу, бир айылда, бир шаарда бийик имарат болсо анын үстүнө чыгып алса, баарынан бийикмин деп санашы ыктымал. Бирок ал алсыз. Тигилерге муктаж болгондо көрүңүз, чыгып барып. Жана ошондой эле ал үстүнө чыгып алганы менен анын баарынан бийик өйдө болуп атам деген менен анын кадыр баркы төмөн болушу ыктымал. Аны эч ким деле сыйлабайт аны. Эч бир кадыр баркы жок адам болушу ыктымал. Же ошол эле убакта ал бирөөгө үстөмдүк кыла албайт. Күчү да жетпейт, көрүңүзбү? Мындай нерсе, мындай алсыз сыпаттар Алла таала жок. Ошон үчүн Аллах субхана таала заты менен да бийик, кадыр баркы менен да бийик, жана көзөмөлдөп күчү менен дагы, кудурети менен дагы, үстөмдүгү менен да бийик деп көрүңүздөрбү? Мындай нерсе махлуктарда жок. Кичине бул жерден кыйынмын деп барасаң, сенден башка бир кыйын бирөө чыга калат. Кадыр баркым деп мактанып атсаң, сенин бирөө кадыр баркы жок эле адам үстөмдүк кылып сени басып коюшу ыктымал.
үстөмдүгүң болуп кыйын болбосоң, кадыр баркын кетип калып, шылдың болуп, эч ким сыйлабай калышы ыктымал да. Көрдүңүзбү? Мындай нерсе Аллах субхана таалада жок. Аллах субхана таала үч тараптан тең бийик, жогору турат да. Анан ошо менен бергеликте улуу, баарына чоң зат да. Көрдүңүздөрбү? Аллах субхана тааланын кандай сыпаты. Мына ушул себептен аятал курси улуг аят болуп саналган да Курандагы. Мына баштан баштап ой жүргүзсөңүздөр, Аллах субхананын өзүнүн ысым сыпаттарын эскерди, ибадатка татыктуу экенин эскерди, анын көзөмөлсүз, анын уруксаты жок эч бир адам шафаат кыла албай турганын эскерди. Баардык асман, жер деги баардык нерсе ага таандык экенин эскерди. Демек, баардык нерсе Аллах субхана таалага таандык болгондон кийин, демек махлуктар ошол затка сыйыныш керек да. Андан башка зат ал ибадат татыктуу эмес, колунан да келбейт, эч нерсе кыла албайт да. Көрдүңүздөрбү? Баардык илимдер Аллах таалага таандык. Ошо махлук кандайдыр илимди биле турган болсо, Аллах субхана таала үйрөтсө, уруксат берсе гана билет. Мына ушинтип Аллах субхана таала ушул аяты мына канча деген улуг нерселерди баяндап, бизге ушул нерселерди түшүндүрдү да, жеткирди. Ошондуктан ар бир мусулман үчүн зарыл нерсе. Мына ушул нерсеге ой жүгүртүп, окуп, ушул аяттын улуг экенин сезип, жанагындай айтылган жерлерде окуп жүргөн болсо жакшы. Мына кээде адам баласы дагы ооруп калат, руханий ооруп калат, жин оорусу менен ооруп калат. Ошо аятал курси менен окуп да дарыланса болот. Ар ким өзү окуп, көпкө окуй берген болсо, шайтандар качат, көрүңүздөрбү? Ошондон жакшы дарыланат. Жөндө эле окуп жүргөн болсо, канча сооп алып атат. Аллах субхана тааланын коргоосунда болот. Мына ушундай көп жакшылык камтылган аятты эстен чыгарбай, буга баарыбыз амал кылып жүрүшүбүз керек. Аллах субхана таала баарыбызга ийгилик берип, шайтандын азгырыгынан, жамандыгынан баардык мусулмандарды сактасын. Аллахумма салли ва саллим аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин.